Бардыңыздарга дагы бир жолу кутман таң дептир бүгүнкү эфирибизди кайрадан улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар НТС каналында Таң шоу берүүсү. Биздин бүгүнкү Таң шоу берүүсүнүн эң алгачкы коногу студиядан орун алып келип калган учуру тааныштыра берели. Азыр биздин столдо сонун бир колдо жасалган буюмдар, сумкалар, көздүн жоосун алган нерселер турган учуру. Ал эми бизде конокто дал ушул нерселерди жасаган кол өнөрчү Асель Кыялбек кызы конокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен кандайсыз? Сонун сумкаларды көрүп атабыз бул жерде. Анан ушул сумкаларды жасаган айым жөнүндө кененирээк таанышып өтөлү. Эң алгач келиңиз элге өзүңүз тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Кутман таң. Менин атым Асель. Ошол сумкаларды жасап баштаганыма 2 жылдын жүзү болуп калды. Башында негизи онлайн курстардан эле үйрөнгөм. Өзүм аябай токуганга кызыккандыктан ошо колуман ушундай сумкалар чыгып баштады. Демек, баягы кичинекей кезиңизден бери кызыгып, анан кийин буну атайын ишке айландырдыңыз. Ооба, кичинекей кезиме негизи сумкаларга кызыгат болчумун да. Сумканын негизи эле токулган түрүн эмес, школдон деле, баягы университетте окуп жүргөндө деле сумкаларымды аябай көп алмаштырчумун да. Анан сумка менен негизи ар бир айым сумкага кызыгат болуш керек да. Анан меники өзгөчө болчу да. Ошон үчүн ошо сумкага кызыгып, ошолорду өзүм жасап баштаганда кызыгуум артып, андан дагы көбөйүп, сумкаларды, корзиналарды дагы токуп, аларды сатып алуучулар дагы пайда болду. Ошо менен ошентип иштеп келе жатам. Бул демек баягы сумкага болгон өзгөчө кандай десек кызыгууңуздун, сүйүүңүздүн артында келген нерсе экен. Анан бир гана токуганга кызыктыңызбы? Дагы ушул сумкалар же мындай башка нерселер менен дагы сумка жасап көрөсүзбү? Мүмкүн тигип, билбейм, же атайын мончоктордон жасап. Мончоктордон негизи сунуштар түшкөн. Аябай сунуштар ошо мончоктордон жасайсыздарбы деп. Бирок анын убакыттын таардыгына байланыштуу мен ошо кичинекей бала бакчада балдарым бар. Ошого байланыштуу ага пока убактым боло элек да. Курстарга негизи барам деген ойдомун. Кызыгам негизи. Демек, келечекте баягы башка нерселерден дагы жасап калуу пландарыңыз бар. Ооба. Анда эмесе бул жерде бизде ар кандай түрдөгү сумкаларды көрүп атабыз. Ошолор менен бир аз тааныштырып өтсөңүз, анан негизи эле сумкаларды даярдоодо, ушул нерселерди чыгарууда канча убакыт керек делет, ошол жөнүндө дагы айтып өтсөңүз. Негизи ар бир эмгектин артында чоң ийгилик турат деген чын экен. Ар бир сумкамды жасап атканда негизи кээ бир заказдар болуп калганда, кээ бир кыздар мага тез аранын ичинде жасап бериңиз деп сурангандарын, анын цветин тандаш керек биринчиден. Цветин тандайсың, ар бир темирлерин ылайыкташтырасың, ошонун баарына убакыт кетет. Баягы алган кыздар өздөрү тандап, кээде түнкүсүн да токуган кездерим болгон, балдарымды уктатып коюп. Кызыгуунун артында да мунун баары. Негизгиси бул менин хоббим. Акчага кызыгуу эмес, хобби катары алып келем да. Демек, сүйгөнүңүз үчүн акчага кызыкпай эле, өзүңүз жакшы көргөн үчүн алектенесиз бул нерсе менен. Көрүүчүлөргө көргөзүп өтөйүн мынакей. Сонун ушундай сумкалар өзгөчө чындыгында баягы айтып калабыз го, айымдын мындай кыздын көзү кызыл да депчи, анан сонун нерселер баягы кээде токулуп же ушундай нерселерди көрөбүз да, анан байкайсың өтө деле ал нерсеге муктаждык жок, албай деле койсоң болот, бирок баары бир алгың келе берет да ушул нерселерди. Анан баягы өзүңүздүн бул талант кимден деп ойлойсуз? Мүмкүн үйдөгүлөрдө бар беле токуй турган адамдар же? Бул талантым негизи эле үйдө ата-энем, атам музыка тармагында ошо таланттуу, ырдайт, комуз чертет, музыкада мугалим. Анан бул токуу болсо мамамдан, апамдан өткөн деп ойлойм. Себеби ал ошо кичикей кезибизде носкилерди, баягы байпактарды бизге токуп, топуларды ушундай токуганын кичинекей кезимде көрүп калчумун да. Ойлойм ошо апаман өткөн болуш керек деп. Демек, баягы бул нерсени тигүү деле өзүнчө бир чыгармачылык да. Анан кийин үй бүлөңүздөр менен дагы бир айта кетчү нерсе бул, мен өзүм кайненем дагы ошо
токуйт. Мен ойлоп атам да кайненин камырынан дагы деп. Ошондой да болуп кетет болуш керек. Айтышат го жана бара-бара келиндер деле кайненесине окшошуп калат деп. Ошол нерсе деле болсо керек. Анан баягы ушул мисалы сумканы айта кетсеңиз, мисалы бул сумканын токулушуна канча убакыт кетти, бунун сумкасына канча убакыт кетти, мисалы айырмасы кандай? Негизи эң башында бир сумкага баягы кичинекей балдар болгон үчүн үйдө кичине тоскоолдуктар болуп калат. Ошон үчүн кичине көбүрөөк убакыт болуп калат да, баягы 3 күн болуп калчу, ушундай болуп калчу. Аны бүтүрүш керек деп ушуну бүтүрчүмүн да. Негизи эң биринчи сумкамды алып коюп, кичине баштап алып коюп, ошентип атып, бир жумада токугам да, биринчи сумкамды. Анан окшошпай атып, бирок окшошуп, өзүмө аябай жаккан биринчи сумкам. Анан кийин эң биринчи ошо апам жардам берген. Апам ошо жиптерин алганга акча берип, анан жиптерин ал деп ошондо баштагам да, эсимде. Ошо сенин биринчи ийгилигиң болсун, сен өзүң кызыгасың деп ошо акча берип, анан жиптерин алып, анан жиптерден баштап кеткем да. Азыр болсо бир сумкага ошол эле баягы балдардын тоскоолдугу менен бир күн кетет. Демек баягы улам жасай берип кол деле көнөт. Ооба, кол көнөт. Анан негизи эле да ушул тармакка кызыккан айымдар болсо, эң биринчи токууну мисалы дароо сумкадан баштап кеткен татаал болбойбу? Мисалы мүмкүн жеңил нерселерден башташ керек. Негизи мына мондай корзинаны көрсөңүз, ошо корзинадан баштаса болот да. Жаңы баштачу кыздар, кичинекей кыздар болобу, чоң. Муну негизи 10 жаштан өйдө эле токуп башташат да. Кызыгып азыр аябай көбөйүп кетпедиби? Ошо корзинадан баштаса болот. Муну жууса да болот. Эч нерсе болбой жууса, кайра түздөп, жашынакай кылып ошо полотенцага кургатыш керек да. Түз кылып, түздөп туруп кургатсаң ошол формасында кургайт да. Анан эмесин жоготпойт, баягы келебетин деп коелу. Сырткы келбетин. Сырткы келбетин жоготпойт. Жоготпойт, анан жууп ошо мен мына могу сумканы, могу мен өзүм көтөрүп жүргөн сумкам. Мен буну бир алдабасам машинкага салып эле бир 3 жолу жуудум го дейм. Демек баягы кадимкидей эле кир жуучу машинага салып жууй берсе эч нерсе болбойт экен. Бирок ошо темирлерин алып коюп, анан жууп туруп, кайра эле салып коюп колдон өрсө болот да. Мен ойлочумун да буларды акырын кол менен этияттап, мүмкүн кол менен да жууса болот, баягы щетка менен акырындан жууса болот, бирок машинкага да салып койсо болот. Эч нерсе болбойт. Эч нерсе болбойт. Астындагысы жыгач да. Ооба, мына көрүүчүлөргө да көргөзө кетейин, себеби баягы эң жаңыдан току баштайм дегендер болсо, дал ушул нерселерден баштап, анан асты мындай жыгач болот экен, анан жеңилиреги ушул деп айтасылайм. Ооба. Анан баягы айтпадыңызбы, 2 жылдан бери профессионалдуу түрдө ушул иш менен алектенем депчи. Анан бул 2 жылдан бери баягы декретте отурганда пайда болду бул нерсе же кандай? Себеби биздин көп каармандарыбыз айтат да, декретте отурганда өзүмдү эмне кылсам деп ойлонуп атам, ушул нерсеге келдим депчи. Туура айтасыз, ошо декретте отурган маалда өзүңдү изденип баштайт экенсиң. Башында баягы декретте балдар менен балдар чоңойтуш керек деген ой менен эле жүрө бересиң, андан кийин өзүңдү издене баштайт экенсиң. Менин колуман эмне келет? Ошондо ошо курстарды окуп, негизи мындан тышкары башка курстарды да окугам, бирок аларды чөтө алып кете албадым. Баягы интернет аркылуу акча тапкандар, андайларга кызыгып, бирок болбоду да, окшошподу. Анан ошо курсту сатып алгандан кийин кызыгып, негизи өзүм кызыктым, акча табыш үчүн эмес, ошо баягы өзүмө сумка токуш үчүн, туугандарыма дегендей. Анан кийин уже заказдар кээде түшө баштаганда, уже bundan не только хобби катары, акча дагы кээде таап коебуз. Кошумча каражат катары дагы ооба пайдаланса болот демек. Анан баягы ар бир иште өзүңүз айттыңыз го, татаалдыгы бар, кыйынчылыгы бар депчи. Анан дал ушул токуунун кыйынчылыгы эмнеде сиз үчүн? Мисалы, эң татаалдык жараткан нерсеси кайсыл этап мүмкүн? Кээде баягы ар бир сумканы жаратып атканда, негизи эгер бул заказ болуп, бир адамга токулуп атса, например, сизге токулуп атса бул сумка, ар бир адамдын характерин алат десеңиз. Баягы тигип атканда деле көйнөктөрдү айтышат го, жана швеяда иштегендер характерине жараша тигилет экен депчи. Бул сумкалар да ошондой да. Если характери баягы адамдын жеңил болсо, бат токулуп дагы бүтөт, эч жагынан баягы туура эмес келбей калбайт, кыйшайып калбайт. Кээрлер аябай кыйынчылык менен келет сумкалар. Адамдын мүнөзүнө жараша да болот. Адамдын мүнөзүнө жараша. Жана бардык нерсе пейилден деп коебуз го. Ооба, туура. Анан жиптерди таңдап алганда бул нерселер бардыгына эле бирдей жип колдонула береби же ар бир сумка үчүн өзгөчө башка жиптер колдонулабы? Негизи баарына эле бир жип кетет, бирок просто цветтерин тандашат да.
негизи ошо туугандарыма көп токуп бердим. Туугандар ошо кел сенден жөн албай эле сатып алалы деп ушинткендер дагы болду. Анан мен ошо белек кылып бергендер көп болду. Негизи туугандарга көп токулду да, анан тааныштарга. Анан жана сарафанное радио деп коет го, биринен бирине айтып, ошондой эле тарап кеттим. Ошондой кардарлар көп. Азыр ошо Instagram страницам дагы бар. Анан ал страницанын атын кыздарымдын атынан койгом, эки кызымдын сумка Адель Дари депчи. Ошо менен баягы кичинекей кыздарымдын келечеги кең болсун деп ошол Асель Дари, жок, сумка Адель Дари. Адель Дари. Аделя Дария. Көрүүчүлөргө дагы айта кетели келиңиз, мүмкүн буйрутма берем дегендер болсо, мүмкүн үйрөтөсүзбү же азыр үйрөтүп баштай элексизби? Негизи үйрөтөсүзбү деген сунуштар аябай көп түшкөн. Бирок бул мугалимдик дагы өзүнчө бир кесип го. Ал кесипти аркылабагандан кийин ал нерсени алган жокмун да. Корктум, себеби ар бир адамга үйрөтүп, ал адам үйрөнгөндөн кийин анан кайра сенден сурайт. Ошонун баарынан баягы жоопкерчиликтен ошо айта кеткендей, ошо бала бакчада балдарым болгон үчүн дагы макул болгон жокмун. Анан бул нерсени негизи үйрөтүүдө канча убакыт керектелет? Баягы атайын бардык мүмкүн сумканын түрүн токуп үйрөнүш үчүн. Сиз өзүңүз канча курста, канча убакытта үйрөндүңүз? Мен негизи канчада үйрөндүм? Бир айда негизи 1-2 сумканы үйрөндүм. Анан кийин жарым жылда уже бүт түрлөрүн ошо пробуйт этип атып, бардык түрлөрүн тигил сумканы дагы кызык болуп, кандай болду экен, муну өзүм үчүн дагы токуп алсам. Негизи өзүң үчүн токугуң келе берет да, кызык боло берет. Сумкага айымдар кызыгат го, аябай. Анан ошо бул түрү кандай болду экен деп ошо кызыгып атып эле жарым жылдын ичинде бардык сумкалардын түрлөрүн үйрөнүп калгам. Баягы демек бул нерсеге деле билбейм, мындай жакшы такшалыш үчүн көбүрөөк убакыт керектелсе керек. Ооба, туура айтасыз. Анан өзүңүз мисалы жогоруда айтпаңызбы, үйрөтөйүн дейм, бирок убакыттын жетишсиздигинен. Бирок келечекте курс ачып калуу же онлайн азыр мастер-класстар болуп калбайбы? Ошондой өтүп калуу оюңуз мүмкүн болуп калат. Негизи мен айта кетчү нерсе, баягы азыр деген аябай курстарды көп ачышат, бирок ар бир нерсенин сапаты болуш керек да. Аны сапаттуу кылыш үчүн аябай жакшы даярданыш керек. Мен ошол жоопкерчиликтен баягы уялып, туура эмес болуп же окшошпой калбасын деген себептен ошон үчүн окутпайм да. А так онлайн курстар аябай көбөйүп кетпедиби азыр? Ооба. Ал курстарда жөн эле видеосу болот да. Ошол үйрөткөндө ар бирин монтип көрсөтүп үйрөткөндөр аз. Көбүнчөсүн баягы Telegram каналдан видеосун жөнөтөт, курсту сатып аласың, видеолорун жөнөтөт, кантип ошол нерсени эле көрөсүң. Жана YouTube'дагыдай эле болуп калат да. А так монтип ар бирин кандай кыласың сурап үйрөткөн курстар аябай аз. Демек баягы курс ача турган болсоңуз, анда биротоло сапаттуу кылып ачам. Жакшы кылып ачыш керек, э? Сонун. Анда көрүүчүлөрүбүзгө айта кетиңиз, негизи сизди кайсыл жактан табышат, кантип буйрутма бере тургандар болсо, социалдык баракчалардагы даректерди. Ошо Instagram страницаман эле тапса болот, ошол жакта WhatsApp'ым дагы бар. Ошо сумки Адель Дари. Сиздер билесиздер. Ошол жактан эле тапса болот. Сонун. Анан баларын мүмкүн айта кетесиз, канча сомдон канча сомго чейин башталат? Мүмкүн элдин капчыгына туура эле келет, э? Элдин капчыгына туура эле келет, ооба. Негизи ар бир сумка азыр мындай базардан сумка алса деле, базардан, магазинден негизи кымбатыраак, базардан эгер сумка алса, жок дегенде баягы бери жагы сапаты кичине ортороок болгон сумканы 1,5 миңге алышат да. А менин сумкаларым бул ыңгайлуу, жууса да болот. Негизи бүт түрлөрү эле 1,5 миңден кетет да. 1,5 миңден башталат. Ооба. Башталат эмес, ошо 1,5 миң баары эле. Бардыгы эле дерлик бирдей. Ооба. Могу кичинекейлерин, возможно, мондай кичиректерин кичине ылдыйраак болот. А так ошо жиптин кетишине жараша да. А бул корзиналар болсо 150-200 сом тегерегинде. Мунун түрлөрү да болот, чоңдору да болот. Көлөмүнө жараша. 500 сомдук мондай чоң бар. Ичине баягы толтура косметикалардын баарын салып коюп жууп кайра колдон берсе болот да. Бул айымдар үчүн дагы өзгөчө сонун экен. Негизи бардык эле нерсе үчүн баягы кеңседе ар нерсе коюп койгонго же айымдардын баягы косметикасын салып койгонго деле өтө ыңгайлуу, столдо турганга сонун нерсе экен. Мону
ошо атайын сизге белек кылып ала келгем. Ой, рахмат чаңдаки. Көрүүчүлөрүбүзгө айта кетели, Асель айымдан ушундай сонун корзина белек кылып берди. Бул чындыгында эми үйгө алып барып эле бунун майда нерселердин баардыгын жана ар жерде жатат го кээде. Ошол нерселерди чогултуп салып койгонго чындыгында сонун ыңгайлуу экен. Ыңгайлуу. Эми бул өзүңүздүн ишиңизден бир аз алыстап үй бүлө тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Негизи баягы айтышат, айымдар үчүн эң маанилүү болгон нерсе үй бүлөнү колдоосу деп айтат го, жолдошуңдун колдоосу ошол эле. Анан үй бүлөңүздүн сиздин кылган жумушуңузга көз карашы кандай, колдоолору кандай болот? Негизи жолдошум тараптан башында аябай колдоо берди. Ошо биринчи апам, анан кийин биринчи ошо сумкаларымды алганга апам, жибин алганга апам берген жардам. Андан кийинкилерин баарын эле баягы туугандарга токуп берем. Анын баарын өзүң каражат таппагандан кийин жолдошуңа эле айтасың. Анан тигиндей хочу попробовать, мындай деп айтсаң, жолдошум тараптан аябай колдоо чоң болгон. Азыр деле колдоп келет. Ушул күнгө чейин. Азыр ошо жолдошум жеткирип койду. Бияка мен биякты кантип табам десем, ошо жолдошум бияка жеткирип койду. Жолдошум тарабынан колдоо аябай чоң. Ошо кичинекей балдарым болсо бала бакчада. Бала бакчага таштап анан бияка келди. Балдарды баягы тарбиялап, өзүңүздүн жумушуңузга барып, анан кошумча бул нерселер менен алектенүү, негизи бардык нерсеге кандайча жетишип атасыз? Ошол нерсени да айтып өтүңүзчү. Мүмкүн бизде айымдар бар да, көбүнчө баягы декреттик көргүдө отурганда же балдар менен отурганда эч нерсеге жетишпей атам, өзүмдү караганга убакыт жок деп калышат го. Анан өзүмдү эмне менен иш менен алектенүүнү билбейм деген сыяктуу. Анан мүмкүн кандай кеңеш бересиз айымдар үчүн? Негизи эң чоң кеңеш бул баягы балдарыңыз ичи болуп атса дагы үйдө эмне кандай болбосун, эң биринчи иретте баягы өзүңө убакыт табышың керек экен да. Ошону көп айымдар түшүнбөйт. Ошону биринчи иретте ошону түшүнүп алыш керек. Ошо өзүңө убакыт бөлсөң, калган баарына убакыт табылат экен. Өзүңө убакыт бөлсөң, баягы окружающий деп коет, айлана чөйрөдөгүлөр сага жардам дагы берип башташат экен и баягы колдоо көрсөтүп башташат экен. Ошон үчүн биринчи иретте ошо өзүм. Баягы көбүнчө башка бирөөлөрдү биринчи орунга коюп алабыз да, айымдардачы катачылык ошондо демек. Ооба, демек ошондо ооба. Анан эми Асель айым, сизден 1 мүнөттүк мүмкүн мастер-класс болсун дейлим. Эң биринчи баягы токуу үчүн тагыраак айтайын. Токуу үчүн башталганда кандай кылып башташ керек, жаңы баштайм деп аткандар болсо, анан өзүңүздүн башында кетирген катачылыктарыңызды да мүмкүн айта кетсиз, баягы лайфхактар менен бөлүшүү деп коет го. Ооба. Эң биринчиси баягы крючок, мен крючокторду ошо алып келбептирмин. Ошо крючок керектелет, крючок, анан кийин жип керектелет. И эгер мондай корзина токуйм десе, мондай донышко деп коет. Астына мондай донышко керектелет. Ошо донышканы алып эле, анан эң ошо оңой ушул, ушундан баштаса болот. Баягы үйгө бирдеңкелерди салып койгонго, сиз айткандай майда чүйдөлөр салып койгонго, ушундай өздөрү өз колдору менен корзиналарды токуп алышса болот өздөрүнө. Аябай жеңил, аны ютубтан көрүп деле, же жанагындай онлайн курстардан сатып алып, жок ютубтан көргөндө мен түшүнбөйм десе, кыргызча онлайн курстар бар, орусча онлайн курстар бар. Ошолордон сатып алып эле үйрөнсө болот. Жеңил. Анан баягы көбүнчө мисалы эмнеден ката кетип калышы мүмкүн, баягы токуп атып кайра сөгүп салган учурлар болобу? Ооба. Эмне жерине, мисалы, дал ушу сумканы токууда дейинчи, кайсыл жерин токуп атканда көбүнчө кыйынчылык болот? Негизи могу сиз кармаган, биринчи кармаган зефирканы ар бир ошол. Ар бирине 3төн жип мондай айлантыш керек да. 3төн жип айлантыш керек болот. И ошол эң кыйын сумка да. Нол 3 жип ошондо. Ошол 3 жип. Ар бирине элестетиңиз, ошондо алдагында болсо где-то 16 ряд болуп калат. 16 ряддын ичинен ошо ар бирине 3төн токуп чыгыш керек да. Анан ал эгер ошо жакшынакай болбой калса, аны кайра мен сөгө берем да. Окшоштуруш үчүнчү. Мага жакпай калса эле сөгө берем. Анан жолдошум дагы карап күлүп калчу, сен жазабай эле сөгө бересиң го деп буну. А мен ошо идеаль, мындайча айтканда, идеальный болуш үчүн кайра эле сөгүп туруп, анан кайра жаза берем. Кайрадан сапатка иштейм дейсиз. Сапатка. Чындыгында мынакей, бул жерде көк сумканын өзүңүз айткандай, бул 3 баягы калың болуп көрүнөт экен, Ооба. Анан булар болсо башкачараак болуп турат. Бул ошол эле зефирка. Мына көрдүңүзбү? Бул ошол эле зефирканын крышкасы башкача да, могу. Бети башкача. Анан бул баягы эмеси менен, кармагычы менен мондай.
А так точно экөө окшош эле. Тиги сумкалардыкычы, алардыкы мага башкачадай көрүнүп Ооба, атат. алардын баарынын баягы токулушу башкача кетет. Бул деген ракушка деп коет. Бул дагы ракушка. Бул прям цвет летний, да, такой. Бул ракушка, булар эме деп коет. Торба деп коет. Бул вместимый, да, ичине көп нерсе батат. Чоң сумкалар. Негизи ушул сумкаларга аябай көп баягы заказ беришчи кыздар. Потому что биздики кыргыздар ичине көп нерсени салып алып анан көтөрүшөт го. А негизи бул аксессуар да. Аксессуар. Ар бир кийимге баягы тойго баратканда деле, же жумушка баратканда деле, же дагы бир жерге прогулкага баратканда деле көтөрүп алсаң өзүнчө бир аксессуар. Дополняет кийимди, имиджди дополняет. Ооба. Демек баягы жиптен айырма жок, бирок токуганда ар бири башкача токулат экен. Токуганда ооба ар бири башкача. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, баягы айымдар дал ушул сумкага көбүрөөк буйрутма берет. Негизинен азыркы кезде баягы өзгөчө нерселерди көбүрөөк айымдар жактырып калып ошо ичине токулган сумкалар, анан аз мончоктон жасалган деп ар кандай нерселер чыгып атпайбы? Анан көбүнчө баягы өзүңүзгө түшкөн эң кызыктуу кардарлар менен арасында болгон окуя, мүмкүн жакпай калган, же тескерисинче ушул жакты деп мүмкүн аркасынан көп кардарларды эшитип келгенби, айтор эсиңизде калган нерсе? Негизи андай случайлар көп эле болгон. Анан баягы эң кызыктуусу, мен баягы үстүмдө биз көп кабаттуу үйдө жашайбыз. Үстүбүздөгү соседкабыз, баягы кошунабыз, мындайча айтканда, эже бар, 4-чү этажда, ошо 4-чү этаждагы эже. Элден өзгөчө сумка заказ берген да, тоголок болгон. Тоголок кызыл сумка заказ берген да, аны өзү эмеден YouTube'дан баягы сүрөтүн таап алыптыр. YouTube'дан эмес, баягы интернеттен сүрөтүн таап алып, анан мага ушундай токуп бер деп чыккан да. Анан кийин ошол сумканы токуш үчүн мага баягы оорчулук жараткан. Негизи биринчи жолу токуп аткандан кийин аны таап чыгып, аны ар бир жерин карап токугам. Анан ошо ал айымга аябай жаккан негизи. Ошо тааныштарына дагы айтыптыр, көп адамдар кызыгыптыр да негизи. Азыр деле ал сумканы көтөрүп жүрөт, кээде көрүп калам да. Баягы кошунат, анан кийин кээде көрүп калганда өзүнчө сыймык болот. Сонун. Анан баягы кардарлардын купулуна толбой калган учур болду беле? Мен мындай каалаган эмес элем деген сыяктуу. Туура андай дагы болот. Бирок кардарлар, баягы кээ бир адамдар, ар бир адам ар башкача болгондуктан, кээ бир адамдар туура эмесирээк түшүндүрүп коюшат да. Андан кийин алгандан кийин жок, мен мындай деген эмесмин, башкача депчи. Бирок андай баягы случайлар аз болгон. Көп эмес. Аз эле. Аз эле. Сонун өзүңүз айтып атпайсызбы, сапатка иштейм деп. Демек бардык нерсе эле сонун чыкса керек. Ооба. Анан ар бир баягы сумканы токууда негизинен ар бирин баягы идея мисалы кайсыл жактан келет, мүмкүн кардарлардын эле талабын алайык токуйсузбу, же өзүңүз дагы жок мындай кошуп көрсөм деген идеялар болобу? Негизи бул жерде изденүү керек, караш керек. Баягы Instagram страницаларда карап атканда жөн эле биз убактыбызды коротуп атпайбызбы? Ошондо мен сумка страницаларды, башкалардын страницаларын карай берем. Башка баягы биздикин эмес, көбүнчөсүн Турциядан токугандарды, башка Америкадан токугандарды, ошолорду кызыгып, ошолорго подписанамын да. Анан ошолордун баягы блогторун көрүп, токуган видеолорун көрүп, ошолорго кызыгып, аларга окшош турганга аракет жасайм. Ошол. Ал эми кардарлар табуу тууралуу сүйлөшөлү. Негизи азыркы учурда кардарларды табуу көбүнчө социалдык тармак Instagram аркылуу болуп калды окшойт. Анан мүмкүн Instagramды караганда атайын мынчада саат киргизиш керек пост деген сыяктуу нерселер менен алектенесизби? Негизи баягы кардар табуу дагы оңой жумуш эмес го. Дал ушул нерселерде сиздерге кандай болот, кандай жол менен көбүнчө кардарлар келет? Негизи жанагындай көп гифтерге катышып, анан подписчиктерин көбөйтүшөт го. Ооба. Андай кылып көргөн эмесмин. Себеп дегенде баягы ишенбейм да, көп алар подписка кылып туруп, мен өзүм деле башка бирөөлөрдүкүнө подписываться этип, анан кайра баягы кызыкпай калсам чыгып кетем да. Ошон үчүн өзү баягы бири-биринен угуп эле подписываться этишет да, Instagram страницама кызыгып, ошондон баягы кардарларым көбүнчөсүн Instagram страницасынан эле келет. Ал жакка болсо эртең менен турганды, күнүмдүк жашоомду да киргизем, бирок бүт 90% эмес, 20% киргизем да.
балдарым жөнүндө, өзүм эртең менен каяка баратам, эмне кылып атам, ошолорду киргизип турам. Эртең мененкисин түштө кечинде. Демек баягы жеке эле бир гана сумкаларды гана эмес, өзүңүздүн баягы жеке блок деп коет го, ошол нерсени дагы алып барасыз. Ошону дагы алып барам. Ал нерсе аябай татаал негизи. Баягы убакыт бөлүш керек аябай. И ага дагы жетишкенге аракет жасайм. Сон анан кийин бул нерсени баягы айтып калдык, жуулганга да оңой, сумкаларды колго жуу беребиз депчи. Анан бул жиптердин баягы тигилген нерселердин бардык нерсесин эле салып жууй берсе болобу же баягы капризный деп коебуз го кээде, ал нерселер дагы барбы? Капризный ошо эң кыйын токулган зефирка ошо кичине капризныйраак. Ошону жууганда баягы кылдаттык менен карап, түздөп, анан кургатыш керек да. Кургатканда мунуку баягы жуулган жуула берет. Кургатып атканда жакшылап кургатсаң, ошол форманы кармап кургайт да. Ал дал ушул токууга керектелүүчү материалдар тууралуу да бир аз айтып өтсөңүз. Негизи жиптер дагы эмне деп коебуз, ийне дейбизби же шивеге айтор. Анан тигип баштайм, токуп баштайм дегендер кайсыл жактардан таба алат бул нерселерди? Негизи баягы Калыга Киева Фрунзеде ошол жерде бир магазин бар. Мен ошол жактан биринчи жиптеримди ошол жактан алып баштагам. Аякта жиптин түрү болот да. Кааласаң арзаны болот, кааласаң кымбаты болот да. Бунун баягы обычный жиптери да болот, и атайын специальный болгон жиптери болот. Ал аты кандай эле? Ошо атын азыр эстей албай атам. Эки түрү болот да негизи. Изнанка и дагы бир түрү болот ошо. Баягы сапатына карап өзүң тандап алып ошол жерден жибин аласың, крючок аласың, башка эчтеке деле керектелбейт негизи. Анан майда мондай жактарын киргизгенге баягы ийне болот специально, ал темир ийне эмес, ал пластиковый ийне болот. Ар жактарына киргизип жиптерди катып салганга. Муну баягы обычный кийим токуганда жиптерин кесип саласың го, а бунуку баягы жиптерин кеспей эле, наоборот, ар кайсы жагына киргизип ичинде баягы токулган жерлерине ийне менен киргизип койсоң билинбей эле калат да. Ушундай. Демек, көп деле нерсе керектелбейт. Болгону өзүңдүн каалооң жана баягы адам өзү кызыгыш керек да. Кызыгуунун артында болот бул нерсенин баары. Анан кызыгуу анан кийин таланттагы керектелеби деп ойлоп атам да, себеби кээде кызыгып ушунчай бир кылайын десең, бирок колуңан келбей калган нерселер дагы болот го. Анан ошондойлор да кездешеби? Туура айтасыз, ооба. Талант баягы айтып атпаймынбы? Атам таланттуу болгон үчүн, кол өнөр болбосо дагы музыка тармагында ошо таланттуу болгон үчүн ошол себептен ойлойм да, может мен бул талантым атамдын ушундай таланты болсо, меники мындай талант депчи. Анан келечекте мүмкүн өзүңүздүн эле балдарыңыздан дал ушул нерселер менен алектенем десе колдойсузбу? Анан же мүмкүн жок, жөн эле башка тармактан эле болсун дейсизби? Жок, эмнеге бул баягы эчтекеге тоскоолдук жаратпайт бул нерсе. Баягы бала бакчадан кичине чоңоюп уже школго окуп калганда, эгер кызыгып мага үйрөтүңүз десе, үйрөтөм. Өздөрү үчүн кызыгуу, кааласа курстарына да барып баягы жанына барып уже колунан баягы жанынан үйрөнгөн жакшы да негизичи. Менден үйрөнөм десе, менден үйрөнүшсө кыздарыма тоскоол болбойм. Бардык жактан колдойсуз демек. Ооба, колдойм. Анан билимди айтышат дайыма өнүктүрүп туруш керек, тажрыйбаны да өнүктүрүп туруш керек, алмашып туруш керек деп. Анан азыркы учурда деле сиз кимдир бирөөлөрдөн, мүмкүн курстардан окуппу, же билбейм, офлайн окуп үйрөнүп турасызбы, же мүмкүн тажрыйба алмашып турасыз башкалар менен? Негизи ошо мындан сумка эле эмес, тапочка да токуса болот. Ошо тапочка курсуна барам деген ойдо болуп, ошол убакыттын кичине тардыгына байланыштуу ошо тапочканын курсуна бара элекмин. Онлайн баягы мастер-класстарга барыш керек да, ошо. Барыш керек деген пландарым бар. И в будущем ошо баягы тапочка дагы токуп баштайм да. Келечекте анда бир гана сумка эмес, башка нерселерди дагы токуганыңызды күтсөк болот, көрсөк болот. Рахмат чоң сизге. Келектерди каалайлы дагы. Эркин микрофонун алып келиңиз, элибизге калоо тилектерден айтып, анан кардарларды дагы бир сыйра чакырып өтсөңүз болот. Эркин микрофон Кыргызстаныбызга биздин ак келечек каалайм. Баягы бизде эң башкысы согуш болбосун, баары жакшы болсун. Негизи баягы кичинекей үй бүлөдөн башталат деп коет.
үй бүлөлөр, ар бир үй бүлөлөр ажырабай баары жакшы болсо, ошондон баягы биз Кыргызстан көбөйө берсин. Ооба. Рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин каналга дагы жакшы, жаңы нерселерди, жакшы нерселердин баарын каалайм. Сизге да рахмат. Айтканыңыз келсин, сизге да ийгиликтерди каалайлы, буюрса кардарлар көбөйө берсин, чек болбосун дейли. Бул ишиңиз аябай чоңоюп, келечекте сонун нерселерди күтөлү. Сизден үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып айта кетели, алдыңыздарда көрүп турган сонун сумкаларды жасап, колуна токуп келген кол өнөрчү бизде Асель Кыялбек кызы конокто болгон учуру өзгөчө чоң ыраазычылык билдирели дагы. Эфирибизди алдыга карай улантабыз. Бир нече көзөмөлмөмдөрдөн кийин кайрадан биргеликте болобуз. Алдыда дагы кызыктуу коноктор бар, андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар.